Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү катышуучулары Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев студиябызга кош келдиңиздер. Мына ушул аптада мурдагы депутаттар Текебаев, Мадумаров, Кулов, Равшан Жээнбеков жана Сариевтердин катышуусу менен шайлоо эрежелерин өзгөртүү, башкача айтканда преференциалдык шайлоо системасы жана босого чекти 9%дан 3%га чейин төмөндөтүү маселесин талкууладыңыздар. Кандай тыянак чыкты? Биринчиден өткөн төгөрөк столго мурдагы жогорку кеңештин депутаттары эмес, мурдагы жогорку кеңештин төрагалары Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Ишенбай Кадырбеков бул үчөө тең жогорку кеңеште төрагалык кызматты аткарышкан. Андан башка өкмөт башчы эки мурдагы десек болот, бул Фелик Шаршембайчыкулов жана Темир Сариев, Эмилбек Каптагаев, бир топ Кыргызстандагы мамлекеттик коомдук саясий ишмерлер катышканын алардын негизги катышканы алардын өзүнүн кызыктары болгон деп билдим. Анткени алар ошол жердеги ушу биз демилгелеп жаткан жаңы мыйзам долбоорун жалпысынан колдоого аларын, жаңы шайлоо мыйзамдары жылдан жылга жаңыланып турушу керек. Жана эртеңки келечекте босогодо боло турган шайлоонун коопсуздугун, анын жоопкерчилигин дагы бир топ айтышты да. Негизинен алар ошо жаңы шайлоого жаңы эреже менен барса туура болот деген бир пикирди негиздеп тегиздеп айтканда биз демилгелеп жаткан мыйзамды колдоду десек болот. Биздики жылдан жылга эле жанагы босого көбөйүп баратпайбы? Көбөйүп баратканы элдин да парламент болгон мамилеси көбөйүп баратат да, же болбосо төмөндөп баратат. Андыктан жана партиялык тизме бул туура эле. Бирок партиялык диктатураны орнотуп алдык да биз. Мына ушуну жок кылыш керек да. Мисалы сиз партиялык диктатура дегенде бул жерден дагы талаша турган маселелер болуп атат да. Азыр парламентте 6 партия фракция бар болгону менен ошонун ичиндеги депутаттар ошол партиянын же болбосо фракциянын лидерлерине баш ийип мындай диктатура болуп кеткен жок да. Сиздер ошол келечектеги 2020-жылдагы шайлоодо ошол босого чекти төмөндөтүп парламентке кирип алалы деген эски саясатчылардын кызыкчылыгы менен азыркы парламентти сындап берип атпайсыздарбы өзүңүздөр? Жок, эл сындап атат. Эл ушул азыркы парламентти сындап атат. Анткени биз баягы партияны шайлаганда жалпы жонунан шайлаганбыз. Автобусту шайлап койдук, бирок автобустун ичинде бараткан адамдардын баардыгы кирип кетишти. Байлар да кирип кетти, банкирлер да кирип кетти, базаркомдор да кирип кетти. Аягы келип бүтүндөй парламентке мыйзам чыгаруу зыйына элдин пикири толбой калды. Бул эми партиялык диктатура деген бул кандай болот? Мына азыркы 9% менен бара турган болсок, бул кайта күчөтөт. Бул босогону көбөйткөндөн жана талапкерлердин тарифи көбөйөт. Мурун 200-300 миң доллар салып шайлоого барган адамдар азыр 500 миң, 600 миң, 1 миллионго чейин барат. Мындан дагы жаман парламент келет. Элдин купуна турбаган, анан элдин буга мыйзам чыгарууна болгон ишеними мындан дагы төмөндөйт. Ошон үчүн ушуларды эске алыш керек дагы, кайрадан босогону азайтып, анан кийин элдин купуна кандай турат? Эл өзүнүн өкүлдөрүн парламенттен бөлүш керек да. Эл партиянын ичинен талапкерди тандаш керек. Бизде эл партияны тандап атат, талапкер депутатты тандап атат. То есть партиянын лидери талапкердин арасынан депутат тандап атпайт. Сен бул жерден добуш алган жоксуң, сен барбайсың, бул көбүрөөк акча салган, бул баш керек. Сен арызыңды жазып бер, сен тизмеден чык деп. Мына ошону айтып атам мен. Ушул эле мыйзамды колдогон ошол эле Текебаев, Бабановдор учурунда бул партияны күчтөндүрүш үчүн ушул системада кур дегенде 3-4 шайлоону өзгөртпөстөн, эрежелерди өзгөртпөстөн туруп баштан өткөрүшүбүз керек деп айтышты эле да. Эми шайлоо жакындаганда сиздер өзүңүздөрдү сындаганга мүмкүнчүлүк берип, бул парламент начар деп айтып, анан кийин тиги башкаларга мүмкүнчүлүк берип коюп атпайсыздарбы? Азыр мисалы 6 фракция кирбей келерки парламентке 10-15 партия кирип кетсе эмне болот? Андай коркунуч жок. Мына кече ошол жыйында айтылды. Бардык жердеги Италиядагы шайлоодо 40 партия катышып 6 гана өтүптүр. Германиядагы шайлоодо ушунча партия катышып бир 5 өтүптүр да. Бардык эле жерде ушундай, анча өтпөйт. Эгер ушул пайыз менен бара турган болсок, макул, мен сенин сөзүңгө ишенейин да. Маселен, мисалы, азыркы кийинки шайлоого 7 партия катышты дейли. 7 партия катыштык. Ошонун 2 партиясы 250 миң добуштан алды, 500 миң добуш алды. Калган партиялар 170 миңден добуш алды. Анда эки уткан партиянын бирөө 65 добуш алат, мандат алат, экинчиси 55 мандат алат дагы 170 миң добуш алгандардан куралган 5 партия канча болот? 1,5 миллион кишинин өкүлдөрү жок болуп калат атпайбы? Анан ушуну
парламентте айтканга болобу? Анткени парламентти Кыргызстандын калкынын 35% шайлап коюп атпайбы, 65% шайлаган өкүлдөр өтпөй калса бул кандай болуп калат? Мына ушул коркунуч бар. Мына өткөндө жогорку кеңештин төрагалары жолугуп ушул президентке кат жазышпады. Ошондо ушул коркунучту айтты. 9% чек менен барганда эмне болуп калышы мүмкүн? А эгер эки эле партия өтсө эмне болот? А мунуга партиялист деген жок болуп калат атпайбы? Бирок Жанар мырза, 2 партия менен 3 партия менен деле ошол демократиялык парламенттик система курган өлкөлөр бар. Анан кийин мисалы Рыскелди мырза айтып атат, мисалы элге жакпайт бул система депчи. Бирок элдин атынан сүйлөй турган учур эмес да азыр. Шайлоо добуш берүү учурунда гана билинет ал, же болбосо бир сурамжылоонун негизинде билинет. Мисалы сиздер азыр регионго барсаңыздар, бул 2 депутат, жергиликтүү элдер сиздерди мындай кучак жайып тосуп алып атат. Жакшы кабыл алып атат. Сиздер ар бир депутат, ушул 6-чакырыштагы ар бир депутат жергиликтүү маселелерди азбы көппү чечип атат да. Анан эмнеге мисалы бул система начар, бул парламент ишенимди актай албай калды, анан мындан дагы начар болуп калышы ыктымал деп биз эрежелерди өзгөртүшүбүз керек. Биз баары бир эмне гана чечим болбосун, баары элге таянышыбыз керек. Шайлоочулар, чечим кабыл ала турган ошол кишилер. Эгер азыр көчөгө чыгып реалдуу сурамжылоо жүргүзө турган болсок, бул чындыгында мен эми парламенттин жакшы жактарында көп эле айтып жүрөм. Бирок азыркы парламентке ишеним маселесине келгенде элде сурамжылоо кылсак, биз абдан мындай ишеним төмөн экенин байкайбыз да. Бардык жерде сын ошондой болуп мындай бир калыптанып калды. Бирок Кыргызстан эми салыштырып көрсөк, мына Борбор Азия мамлекеттерине караганда Кыргызстандын парламенти алдаганча алдыда. Көп жактарынан демократиялуу, мына биздин Рыскелди мырза көздүн турушубуз деле өзү бир кошун өлкөлөрдө болушу мүмкүн эмес болгон бир көрүнүш да. Бир партиядан келип алып, кайра сындап, өкмөт менен жакалашып дегендей. Бирок өнүккөн, ошол эле Британия же башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырганда бир топ чабал жактарыбыз бар. Эми ушундай сын болот. Парламентаризмдин жолу узак жол. Ошол эле парламентаризмдин атасы деген өлкөлөрдө эле мындай көп кыйынчылыктар менен басып өтүшүптүр да жолду. Ошо сындаган сайын эрежелерди өзгөртүш керекпи же бир мыйзамды бекем карманып, ошол эл дагы, анан кийин ошол саясатчылар дагы ошол мыйзамдын ичинде жашаганга көнүшү керек. Менимче парламенттин сапатын, курамын жакшыртышыбыз керек. Курамын жакшыртыш үчүн сөзсүз түрдө жанагы элге таанымал, эл колдой турган, эл добушун бере турган адамдар келиш керек. Азыркы шайлоого даярданып аткан кимдер? Мисалы Жок, эми бирок эл кимди тааныйт азыр? Мисалы 3% кылып түшүрүп койсоңуздар босогону. Тааныгандар эми баягы Текебаев, Ташиев, Мадумаров, Равшан Жээнбеков, Ишенбай Кадырбеков, булардын баардыгын эл тааныйт. Ошолор келет да тааныган. келсе келе берсин, эгерде добуш берсе келе берсин. Үмүттөнүп атасыздар, бир жаш, бир күч, жаңы күчтөр келсе, жаңы күчтөрдү тааныбайт азыр элдер. Кантип ошол биз 3% босогого түшүрүп коюп, жаңы күчтөрдү парламентке алып келүүгө болот. Эми 3% бул реалдуу эмес, чындыгында. Реалдуу эмес, бирок 3% менен жашап аткан деле мамлекеттер бар. Грузия мисалы 3%, айрым мамлекеттерде 1% бар. Ошончо мисалы 50 миң, 60 миң, 70 миң, 100 миң адам ишенип бир адамга берсе, анын өкүлү болуп берүү парламентке келип. Менимче нормалдуу көрүнүш. 10 партия келсе деле өкмөттү кураганда 5-6 биригет дагы, калганы оппозицияда калсын. Баары бир мындай бир парламенттик демократия үчүн бул жакшы эле көрүнүш болот. Мына азыркы учурда 6 фракция өкмөттөгү орундарды бөлүшүп алган да. Айыл өкмөт райондорго чейин бөлүшкөн учурлар бар. Анан мисалы 10 партия, 15-20 партия келсе, ошол мамлекеттик кызматтар, өкмөт туруктуу болобу? Туруктуу болот. Анткени мына эл азыр ошол партиялар кайсы кызматтарга койду адамдарын, өзүнүн кишилерин, талапкерлерин, алар иштей алган жок. Ошону аңдап билип анализдегенге бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ошону биз жеткиришибиз керек. Ар бир медиа, ар бир саясатчы кайсыл партияга добуш бердиңер, алар кимдер коалицияны курап турду, бирок жанагы алардын койгон кадрлары аябай эле чабал болгонун билиш керек да элдер. Бирок баары бир азыр мындай болуп атат да. Мисалы азыр партияда атактуу адамдарды алдыга кошуп туруп, артына мисалы ошол эле бир олигархтар же болбосо криминалдык ар кандай кылмыштарга шектелип паспортун өзгөртүп алгандар, ошолор аралашып өтүп кетип атат. Биз ошондой адамдардын өтпөй шайлоодон жыдып калуусуна мындай шарт түзүшүбүз керек деп ойлойм.
Бирок эми ошондой болсо дагы экөөңүздөр тең, мына Рыскелди мырза, сиз дагы 4 жыл бою ушул парламентте жаманбы жакшыбы мурдагы шайлоо эрежеси менен шайланып келдиңиздер, иштеп атасыздар. Анан кийин 4 жыл бою унчукпай, бул босого чек боюнча дагы, преференциалдык шайлоо боюнча дагы сиздерге абдан жагып келип эле, анан шайлоо жакындаганда эмнеге жакпай калды? Эмнеге сен ушул сөзгө таянып айтып атасың да? Шайлоо жакындаганда Парламенттин 4 жылдан бери күндөн күнгө деңгээли төмөндөгөнбү? Бир нерсени сен эске албай атасың да, шайлоолордун шайтан оюндары эмнеден чыгат? Бул административдик жана финансылык ресурс. Азыркы барганда, биз парламент жаңы эреже менен барганда, бул административдик ресурс, бул каршылык ресурсу. Анан каржылык ресурс. Азыр добуш сатып албайды, биз тие албай атсак, добуш сатып албай аз көбөйөт. Добуштардын баасы да көбөйөт. Кайра эле ушундай болот. Бул байлар байманаптар гана бара турган, байманаптарга гана жага турган шайлоо болот атпайбы? А сен айтып атасың, мисалы, жаштар өтпөй калат, дагы эле ошол Текебаев, Ташиев, Мадумаровдор келет депчи. Украинада шайлоодо эл элитадан тажагандыктан бүт сүрүп чыгарды. Жаштар келди. Порошенко, Ющенко, Тимошенко, Симошенко колордун бардыгы араң 8%дан өтпөдү. Араң 8%да Зеленскийдин партиясы Слуга народа. Мына эң көп добушту алды. 40%дан ашык добушту алып туруп, орто жашкыра 41. Жалаң жаштар алып кетпеди. А эмне үчүн биз бүгүн ошолор эле келет, ошол элита келет деп айтышыбыз керек. Жаштар айтып атпайбы, биз деле барайык, бизге да катышканга мүмкүнчүлүк бергиле. Эгер биз жаңы партия түзүп барсак, 9%дан өтө албайбыз. Бизди эл жакшы кабыл алайлык, таанайлык деп. А бирок эл элитаны деле кабыл албай атпайбы бүгүн. Анан муун өзгөрүш керекпи? Эгер азыр кайсы бир партия катарына алы туткучулукту киргизип турган тизме менен шайлоо берип турган болсо, мен ишенем, ал эң көп добуш алат. Аны эми азыркы парламенттин эл алдында Кыргызстандагы система, мисалы, ушул 30 жылдан бери жаңылангандай болду да. Мисалы, эл ошол капчыгы жок, билими бар, академик, профессор депутаттарды да шайлаган. Качан легендарлуу парламент болгону шайлаган. Андан кийин дагы болду. Андан кийин мисалы айтчы, кайсы жазуучу, кайсы акын парламент. Мына Эркебаевдардын учурунда, Мадумаровдардын учурунда, мына Ак Жол партиясынын 60-70% илимпоздор, билимдүү адамдардан турган, мисалы да, 2009-жылы эле. Ама ошол Ак Жол партиясы анан кийин эми айтсаңыз, ошолордон тажап, эл эми колунда бар адамдарды ошол айылга, айлапага көпүрө салып бере турган, садик, мектеп салып бере турган адамдарды шайлап атпайбы 2011-жылдан бери? Анан эмне үчүн азыр эл пикирин өзгөртүшү керек? Азыркы шайлоолор менен кете берсек, эрежени жаңылатпасакчы, мамлекет аймактарга, аймак каймактарга бөлүнүп калды. Анткени каймактуу гана адамдар аймактардан депутат болот. Акчасы бар адамдар. Атагы жок, кадыры кайтыш болуп кеткен. 5 жылда бир жол сүйлөгөн депутаттар бар экенин биз билебиз да. Бир эле жол сүйлөйт 5 жылда бир жолу. Ант берген күнү сүйлөйт, болду. До свидания. Ибрахим мырза, биз болгону ушул нерсени мыйзамдаштырып берип койду. Профессионалдык система деген ушул. Элди бийлигин бериш керек дейм. Партия лидерлери азыр мен жана айтпадымбы, өздөрүнүн талапкерлери артта турган парламентке келбей калгандарынан жалкып калышкан деп. Шайлоонун алдында булар арга жок, мыйзамда дагы жок. Камераны коюп алып, баламдын жакшылыгын көрбөй калайын, нан урсун деп карганып атышат. Биз ошону мыйзамдаштырып беришиз. Эгер мен добуш албасам кетем, добушту көп алган адамга ордумду бошотуп берем. Мынан нан урсун, мен баламдын жакшылыгын көрбөй калайын деп карганып атышат. Биз ошону мыйзамдаштырып, добушту көп алганы ал карганбай эле, нан урсун, баламдын жакшылыгын көрбөй калайын дедирбей эле, көбүрөөк добуш алганын кел, балким биз да добуш албай калабыз. Биз да ала албай калабыз балким. Эч ким бербей коет. Балким чын эле ошол жердеги жанагы базарком же да бирөө алып калышы мүмкүн. Элге жакшы жардам берген же жана жылкы союп ресторанга элдин баарын сыйлап аткандар. Алар келип калса биз аларга моюнубузга алып калабыз. Сиз экөөңүздөр 2015-жылы Атамбаевдин күчү менен тизмеге кирип өтүп келгенсиздер да. Акча чачкан эмессиздер, туурабы? Анан кийин мына азыр сиздер босого чекти канчага өзгөртпөйсүздөр. Преференциалдык болобу, башкача партиялык тизме болобу, кандай болбосун, Кыргызстандагы саясий технологиялар бир эле да, акча чечет. Кандай система болбосун, акчалуулар келет да. Анан кийин ушундай шартта эмне үчүн биз эрежени өзгөртүшүбүз керек деген бир гана суроо болуп атат да. Эмне үчүн мисалы ошол парламентке кирбей калган сырттагы мурдагы депутаттар, мурдагы спикерлер, мурдагы өкмөт башчыларды биз угушубуз керек. Кеп аларды эмес, аларды деле укпаш керек. Кеп келечекке болоткон коңгуроон угуш керек. Кеп элдин талабын угуш керек. Элдин бүгүнкү күндөгү талабы кандай? Эл азыркы парламентке эмне үчүн нааразы? Анткени эл биздин талабыбызды талашкан жок.
биздин мүдөөбүздү аткарган жок деген атты бизге ким коюп атат? Эл коюп атат да. Анан элдин талабы эмне болуп атат? Биз тандаган киши депутат болуш керек. Партия лидери тандаган киши эмес, акча салган киши эмес, добуш алган киши. Бул чыныгы тандоо элдики. Эл кимди тандаса ошол депутат болуш керек. Акчасы барды тандаган киши депутат болгондо көрүп атпайсызбы бүгүнкү? Өткөн шайлоо, бүгүнкү шайлоо. Аз жылдан жылга ошо легендарлык парламенттен кийинки чакырылыштардын бардыгы улам деңгээли эл алдында төмөндөп келатат. Эң эле күчтүү бул легендарлык парламент болгон. Легендарлык парламенттин карап көрчү курамын, ошо 350 депутаттын. Акын жазуучулар, эң эле күчтүү депутаттар ким эле? Төлөгөн Касымбеков, Бегиш Ахматов, Мар Байжиев, жалаң эле ошолорду Камбаралы, Бобулов окшогон адамдар да турганда. Алар банкир болгон эмес да. Алар байманап болгон эмес да. Алар олигарх болгон эмес да. Анан азыркы эл эмнеден тажап атат? Азыркы парламенттин курамына, сапатына, санына эмес. Айтат атат, биздин деле талабыбыз талашып мындай парламенттик башкаруу үчүн күчтүү парламент керек. Күчтүү парламент болуш үчүн күчтүү талапкерлер керек. Күчтүү талапкерлерди эл тандаш керек. Партия лидери тандаш керек. Болду. Ошону мына жана айтып атпайбы, ошону мыйзамдаштырып коюш керек. Эл тандаган киши депутат болуш керек. Акча камдаган киши эмес да. Азыр саясий партиялар бул мыйзам өткөндөн кийин эл ичиндеги жана популярдуу, сөзү өтүмдүү, эл менен камыр жумур иштеген адамдарды бизге көбүрөөк добуш алып кетти, бизде баштайт. Бизде эле мисалы ошол эле Атамбаев айтып өттүңүз, ал киши дагы бизди ошол партиясына өзү чакырган. Силердин кичине төбөңөр көрүнүп калды, журналист болуп иштеп калдыңар, бизге келип кошулуп бергиле, биз силерге ушундай сунуш берели деп. Биз ошону кабыл алдык, макул деп. Эми бул мыйзам өткөндөн кийин дагы ошондой болот. Анан жанагындай эл менен көбүрөөк иштеген ошол партиянын атак даңкын чыгара турган, эми бул баягы кадимки саясий күрөш. Ар бири талашып, көбүрөөк добуш топтоонун аракеттерин көрүшөт да. Эми ошол жердеги мурдагы жанагы оор басырыктуу белгилүү саясатчылар дагы бир нерсе айтты. Сиздердин дарегиңиздерге да айтты. Бул парламент эчтеке чечпейт. Бардык жер, бардык маселе ушул президент тарабынан эле чечилет. Эгер президент макул болсо, анда эрежелер өзгөрөт. Эгер президенттин саясий эрки болбосо, анда өзгөрбөйт деп президентке чакырык таштап коюшту да. Анан кийин эмне үчүн сиздер ушул парламентте депутат болуп туруп, ушул сыяктуу мыйзам долбоорун өзгөртүүлөрдү сунуштап, коомдук талкууга чыгарып атып, алар менен макул болуп койдуңуздар? Жок, эми азыр бардык саясатчылар парламентти сындоо аркылуу өзүнүн саясий упай топтоо аракетин көрүшөт. Бул дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө деле парламент популярдуу эмес. Депутат деген дүйнөнүн бардык ошол эле Испанияда болобу, Португалияда болобу, Италияда болобу депутатты сөгөт. Элдин бардыгы ошондой. Бул кесиптин мындай табияты ошондой экен да. Ошон үчүн биз мындай кадыр эселе сын катары кабыл алдык аны. Ага бир мындай чычалап жандай деп жооп берип отуруунун мындай кажети жок экенин билдик да. Анткени азыр депутатты сөгүү аркылуу, депутатты парламентти урушуу аркылуу мындай өзүмдүн кадыр баркымды көтөрөм, мен булардан жакшыраак иштейм дегендей бир эми ошондой бар. Бирок чын эле ошо сиз айткандай эски саясатчылардын наагылаган, бирок ошондой тегерек стол отурумдарда бир түзүгүрөөк сунуш бергенин көрбөйбүз. Дайыма мына ушу биз мыйзам долбоорун сунуштадык кече, өзүңүз көрдүңүз мына. Бирок ушул 10-чы статьясына мондай пункт киргизип аркылуу биз ушуну дагы жакшырсак болот дебейт да. Келип эле дүңүнөн эле ушул депутаттар жаман, парламент жаман деп эле дүңүнөн мындай сындоо аркылуу кеткендер бар. Бул эми саясатчылар. Аларды албетте мындай өзүнүн саясий упай топтоо үчүн ар кандай. Бирок ошо парламент тилекке каршы ошондой соккуну ала турганга жеткизип койдук да, мисалы. Ошол эле мөңгүлөрдү талкалоо болобу, кайберендерди атууга чектүү мораторий болобу, ар кандай баягы эл талап кылып аткан нерселерге биз мындай эл такыр башка нерсе талап кылып атканда парламент көңүл кошураак мамиле кылып коюп атабыз. Мына бүгүн аны фракция лидери Алмамбет Шыкманов да айтып чыкты. Мындайда бардык жолдор Римге барат дегендей эле бардык мыйзамдар баары президентке барат кол койгондон кийин. Президенттин ою кандай болот мыйзамга? Мыйзамдын жолу ошондой болот. Эгер президент буну жактырбай койсо, демек ал мыйзам өтпөйт. Алар негизинен ошону айтты. Силер чырылдайсыңар, бурылдайсыңарбы, мыйзамды алып чыгасыңарбы, негиздейсиңерби, тегиздейсиңерби, кыйкырасыңар, кыйкырбайсыңарбы? Негизги оюнчу бул мамлекетте президенттин каалоосу кандай болот? Мыйзамдын жолу ошондой болот деп алга чалышыбыз керек. Ал чындык да. Кандай болгон күндө дагы парламенттен өткөн күндө дагы бизди колдогон күндө дагы баары мыйзам сунуш кылынгандан кийин ал президенттин көз карашына артып пикирине көз каранды болуп калат.
президент ушундай кырдаалды ушундай неметсемен барыш керек. А президент деле элдин пикирин эске алат да. Ошол эле кишилер, көчөдөн келген кишилер эмес да, алар жогорку кеңештин төрагалары да, алар өкмөттүн башчылары да, алардын да көз караштары бар да, алардын дагы пикири ушундай болуп атпайбы? Демек булар айтса, мында негизи чындык бар экен. Элдин көпчүлүгү ушуну колдоса, мен элдин талабын талашышым керек, мен элдин талабын аткарышым керек деп президент ошондойго макул боло турган болсо, анда бул жеңиш да. Бул жемиш да. Анан жок болбойт. Бул мыйзам кабыл алынып калган, мен өзгөртүүлөргө макул эмесмин, мен элдин пикирине макул эмесмин десе, анда президент жоопкерчиликти мойнуна алат. Биз ошону азыр айтып коюшубуз абзел. Биз ошондо сунуш кылганда, мындай кылсаңыз чатактар чыкмамыз. Анткени кандай шайлоо болсун, шайлоонун эртеси күнү артынан кемчиликтер чыгат. Ибрахим мырза, биз кемчиликтердин алдын ала айтып атабыз. Президенттин бийлигин өтө күчтөндүрүп жибербей, тең салмактуу бийликти кармап туруш үчүн парламент менен президентти мындай тең салмактуу кармап, анын өтө эле ыйгарым укуктарын биз аша чаап жибербеш үчүн парламенттин курамы күчтүү болуш керек. Азыркыдай партиянын ичинен дагы добуш алып келген депутаттар өзүн өзү ишенимдүү сезет. Менин артымда 10 000 добушум бар, 15 000 добушум бар, 8 000 адам мага добуш берди деп, булар мындай үнү катуу чыгат. Менга ушунча адам добуш берди деп. Парламенттин ошондой курамы менен жалаң добуш алгандар келгенден кийин алар мындай күчтүү парламент болуп, күчтүү өкмөт башчыны тандайт. Күчтүү өкмөт башчы менен күчтүү парламент президентке тең салмактуу саясат жүргүзө алат. Азыр мына жалаң жанагындай ишкерлер, бизнесмендер, сиз айткандай жанагы көпүрө менен бала бакча кургандар келгенден кийин алар эч качан президенттик бийликке каршы чыга алышпайт. Экөөңүздөргө акыркы суроом шайлоо темасына келгенде парламенттин имиджи тууралуу дагы көп маселелер козголуп кетип атат. Мына сиз дагы жанатан бери айткан сөзүңүздө парламент начар болуп калды, сапаты төмөн болуп атат деген сөздөрдү айтып жибердиңиз. Жанар мырза дагы кээде палатада ушундай сөздөрдү айтып берет. Бирок сиз экөөңүздөр регионго барганда бир дагы шайлоочу сиздерге каршы эч нерсе айткан жок да. Силер жаман депутат болуп калдыңар, силер иштебей калдыңар, жоголгула деп эч ким айткан жок. Сиздерди мындай жакшы маанай менен тосуп алып атышат, сиздердин сөздү угуп атышат, сиздерге суроолорду берип атышат. Анан кийин эмне үчүн мисалы ушул парламентте отуруп, ушул парламентте иштеп, ушул жерден маяна алып, анан кийин сиздер кайра ушул жогорку кеңешти сындашыңыздар керек. Биз азыр парламенттин имиджин коргой турган алда эмеспиз да. Эл парламентке элдин пикири түптөлүп калды. Эл парламентке баасын берип койду. Анан жок, силер ошол жанагы жалпы парламентке баа берилип калды. Элдин пикири ушундай түптөлүп калды. Аны кайта бир калыбына келтириш үчүн кайра дагы бир жаңы чакырылыш болуш керек. Анан ошол кадыры кайтыш болуп кеткен немени кайта калыбына алып келишке болбойт да. Биз жер-жерге барганда айтып атат, силер жөн эле кыйкырып эле калып атасыңар, эчтеке болбой атат деп биз айтып атабыз. Мына ошону бардыгын элдик демократия өкмөткө айтып атабыз, өкмөткө сунушту киргизип атабыз. Бирок алардын жалпы бизге эмес пикирин, парламент болгон пикирин эске алышыбыз керек да. Биздинге болгон элдин пикири башка, а парламент болгон пикири башка да. Көчөгө чыгып азыр сурасаң, эмне деп айтат? Кандайсыңар элиталар дейт. Ал бизге айтып атат, бизди жыргатып аткан жок да. Шылдыңда какшытып айтат. Кандай элита келип калыптыр, төрмөш откула дешет. А бул жалпы парламентке берилген баа, бизге да берилген баа да. Ибрахим мырза, мына сиз окшош эле. Сиз деле парламенттен айлык аласыз, бирок депутаттарды чакырып алып, ар бирин такылайсыз. Эмнеге мындай кылып атасыңар деп. Ушул туура. Ар бирин тердетип кургатасыз дайыма, жума сайын. Бизди жалаң эле макташыңыз керек деп биз айтпашыбыз керек. Биз деле ушул жерден айлык алып, ушул жерде иштеп аткан менен баары бир ичиндеги маселелерди ачыкка чыгарып айтып турушубуз керек. Депутаттардын чындыгында мындай бардык депутаттар, мисалы ошол эле мен бир аял депутатты билем, ишкер депутат. Сүйлөбөйт, бизге окшоп күпүлдөбөйт, бакылдабайт, бирок миңдеген адамдарга, жанагы күйүк ооруларына, башкаларга жардам берип жүргөнүн угуп таң калдым, бирок айтпайт эч кимге. Өзүнүн айлы менен иштеп аткандар бар, району менен иштеп аткандар бар, бейбечаларга жардам берип, өзүнүн баягы эл өкүлчүлүк милдетин аткарып, болушунча мындай жүрүшөт. Баары эле мындай бир үйүндө эле бир чит түкүрүп жатат деген сөз жок. Бирок биз жалпы системдик жактан алганда парламенттин курамын күчөтүп, биз система тууралуу багытыбыз, биз кайда барабыз, эмнелерди алмаштырышыбыз керек. Мына бир чоң маселелерди гана кылышыбыз керек да. Мына анан ар бирибиз эле чыгып алып эле биздин айылдын көпүрөсү бузулуп калды, таза суу ремонтко муктаж, крандарды оңдобосок болбойт, мектепке печка алып бериш керек деп отурсак дагы болбойт да. Мындай ал дагы керек. Ал дагы керек. Бирок биз 90% ошол чарбалык маселеге кирип кетип, мындай жалпы өкмөт менен тең ата сүйлөшүү
турган деңгээлге чыгышыбыз керек. Мына азыр бюджет боюнча келди, эртең көрөсүз, мына эртең бюджет талкуулайбыз. Депутаттардын жарымынан көбү өкмөткө рахмат айтат. Мына жакшы деп атасыңар, эл силерге ыраазы деп ушундай болот. Ошон үчүн өкмөттүн кемчилигин дагы көзгө сайып, мындай бир альтернативдүү жол көрсөтө тургандай бир күчтүү бир өзүнчө бир бийлик органы болушубуз керек да келечекте. Маеңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен жыйынтыкталды. Бүгүнкү студиябыздын коноктору депутаттар Рыскел Думанбеков жана Жанар Акаев болду. Саламатта калыңыздар.